Айыл чарбасындагы мамлекеттик ишканалар бириктирилгенден кийин алгачкы жолу ири киреше менен чыгууда. Быйыл ал ишканалар ишмердүүлүгүн 29 миллион 480 миң сомдук киреше менен жыйынтыктаганы турат. Алсак бир катар балык чарба көлмөлөрү биригип, Кыргыз балык чарбасы мамлекеттик ишканасы болуп түзүлүп, быйыл балык чабактарын жана товардык балыктарды өстүрүү боюнча өндүрүштүк ишмердиктен 842 миң сом өлчөмүндө кирешени күтүүдө. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 40%га көп. Ал эми Кыргыз сорт сыноо станциясы мамлекеттик ишканасы кирешесин 4 миллион сомго чейин көбөйтүүнү көздөөдө. Бул өткөн жылдагы кирешеден 190%га көп. Ошондой эле Кыргыз асыл тукум заводу ишканасы да 24 миллион 644 миң сомго киреше менен жыйынтыктаганы турат. Белгилесек, буга чейин суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу жалпы 29 мамлекеттик ишкана болгон. Бирок өткөн жылдын соңунда алардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу максатында бириктирүү чечими кабыл алынган. Себеби мамлекеттик ишканалар буга чейин кирешелүү болбой, чыгымга иштеп келген.